Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер, касиеттүү кыргыз элим. Жалпы Ала Тоого, Москвадагы мекендештерибизден жылуу салам. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, кадырлуу кыргыз элим. Биз бүгүнкү күндө Москва жериндебиз. Москвадагы бир туугандарыбыздын алдындабыз. Москвага келгенибизге 4 күн убакыт болуп калды. Москвадагы жана Россиядагы мурунтан келип отурукташып калган бул жакта кандай жолдор менен Кыргызстанды алдыга жылдырганга, жада калса үй бүлөсүнөн сырткары кыйналып турган мекендештерибизге моралдык жактан дагы, материалдык жактан дагы салымын кошуп аткан, андан сырткары Кыргызстандан бул жакка келип кандай азап менен жумуш көрүп аткандарын дагы бардыгын өз көзүбүз менен көрүп жүрөбүз. Мына ошентип жүрүп, бул жакта дагы бир өзгөчө бир азыркы учурда бир темага туш келип турабыз. Негизи Кыргызда көмүскөдөгү бир нече чындыгында Кыргыздын залкар, таланттуу, ичиндеги бир көкүрөктөгү сезимдеги баягындай элге жарылып чыкпай аткан бир жоп-жөнөкөй купуядагы Кыргызымдын мыкты жигиттери бар. Мына ошол мыкты жигиттердин алдында отурам мен азыр. Мен азыр таң калганым, Жолболду агабыздын жанында отурабыз. Жалпысынан тааныштыра кетсек, жаныбызда турган Жолболду Парманов агабыз, жанында отурган Күмүш Сейдакматов, бул жакта отурган Эркин агабыз, мына булардын баардыгы ушул агаларыбыз. Момундай айтканда, убагында биздин аталарыбыз жакындан баягындай мамиле куруп, жакындан агайыны болуп жүргөн эки атанын балдары бул Жолболду экен. Бул агаларыбыз менен жакшы тааныйбыз. Жолболду агабыз менен ушул Москвада жакындан агайын болуп таанышып отурабыз. Убагында Жолболду агабыздын атасы менен менин атам өтө жакындан ушундай мамиле болуп, студенттик кездерде бир жакшы күндөрүн атам эстеп айтып берди. Анан дагы бир таң калтырган нерсеси, Жолболду агабыз момундай болгон сонун мынакей Көөнөрбөс Мурас аттуу китебин жазыптыр. Бул китеп жарыкка чыгып, мына моментип бизге азыр китепти белекке сунуп, бирок бул китептин ичинде кандай темада окулган деп таң калсаңыздар керек. Мен азыр китептин авторунан интервью алгым келди. Бул китеп кандай максатта, эмне түрткү болуп жазылган, анан ал жакта кандай темалар болгон көбүнчө ошол жөнүндө сурагым келди да. Жолболду ага, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Жолболду ага, Москвага келгениңизге деги канча жыл болду? Дерлик 20 жыл болуп калды. 20 жылдан бери бул жактасызбы? 20 жылдан бери дерлик. 20 жылдын ичинде эң чоң жетишкендигиңиз эмне болду эми бул жакта? Эң чоң жетишкендигим адашып кетпегендигим, Кыргыздын уулу болуп, Кыргызстанда туулуп, ошол кыргыз болуп жаралганыма чексиз шүгүр, мусулман болуп жаралганыма шүгүр. Анан ошол өзүбүздүн багытыбызды жоготпостон, өзүбүздүн каада салтыбызды, динибизди бекем кармап, көпчүлүктөр катарында эле, көпчүлүк мен эле эмес, көпчүлүк эле мусулмандардын, көпчүлүк эле кыргыздардын катарында, мен дагы ошолордун катарында бир жакшы нерселер менен, жакшы адеп акылактуу бир жакшы жактарым менен калайын деп, ушул бир мурдатан бар таланттарымды кичине көмүскөдө жазып жүрчүмүн. Ошолорду чогултуп чыгарганга туура келди. Буюрса бул биринчи китебибиз чыкты. Буну кайрымдуулукка жумшадык. Буюрса кийинки китептерибиз дагы чыгат. Буюрса иншалла аракет кылабыз. Деги эле кыргыз болуп жаралганга чексиз шүгүр болсун. Ушинтип азыр кыргыз улуту көпчүлүгүнө жакшы жактары менен таанылып келат да. Аябай адеп аклагы менен, жакшы жактары менен, кулук мүнөздөрү менен, кызматтары менен көптөрүн таң калтырып келет. Анан бир аз бул жерде
казалдар кое турсаңыз, мен ушул китеп жөнүндө эми токтолоюн. Негизги бул китепти жазууңузга эмне түрткү берди? Эмне себептен бул китепти жазып калдыңыз? Өзүңүз айттыңыз, бир четинен кынтып кеттиңиз. Мурунку убагындагы кичине таланттарымды эстеп жаздым деп атасыз. Негизги эмне, кандай түрткү берди бул китепти жазганга? Чоң атамдын колуна чоң койгом айылда. Ошондуктан негизинен мал жанга жакын болчумун. Тоодо, жайлоодо, тоодо, айыл жеринде чоң койгом. Анан балким ошол мекенге болгон сүйүү, жаратканга болгон сүйүү, пайгамбарыбызга болгон сүйүү, эли журтка болгон урматым, бир тууганга, туугандарга адеп ахлак жөнүндө бул жерде көбүнчө ошол нерселер камтылган, патриоттук нерсе сезимдерди ойгото турган, жана жаратылыш жөнүндө, иман жөнүндө, ислам жөнүндө, деги эле Кыргызстан жөнүндө, үй бүлө жөнүндө бүт ушуларды камтыган темалар камтыган ушундай китеп. Буюрса бир аз да болсо ошол салым болсун деп жашоодогу бир кандайдыр бир жакшы амалдарды кылалы деген аракетим эле болчу. Менин бул түрткү болушу мурда мен өзү чыгармачылыкка кичинемден өзү кызыкчумун. Мурда да жазчумун, бирок мурда лирика стилинде жазчумун, поэзияны. Бирок ал чыкпай калды, ал китебим. Анан кийин ал убакта мурда сүрөттө атарчумун. Бир канча конкурстарда чыга албай жүрүп, биринчи орунга да чыктык. Октябрьскийде, кийин шаарда болуп, ал жерде дагы жакшы орундарда эледик элек. Илгери бул көп жыл болуп калды. Анан сүрөт тартуу өнөрүм калып кетип, анан бул жазуу, китеп жазууга өттүм да. Негизинен ошол бир кичине болсо салым болсун деген ошол эле оюм. Көбүнчөсү эле ошол баягы Кыргыздын каймак болгон Кыргыздын төкмө акындарын көп укчумун. Алып Кулсонбаевдин тиги улуу төкмө акындардын, чоң акындардын, чоң атам менен чогуу жүргөндөн төкмөлөрдүн ырларын укчумун. Кийин Ал Туткучевдун, Жеңишбек Жумакадырдын, Идрис Айтбаевдин, Эмирбек Иманалиевдин раматылык бүт акындардын ырларын жактырып, жакшы көрүп, окуп, угуп ынтызарлык менен Калыгулдун, Жеңи Жоктун, Арстанбек Буйлашулдун, Тоголок Молдон, Токтогулдун деги эле баардык биздин адабияттагы эмгеги сиңген улуу алыптардын китептерин окучумун. Деги эле баардык эле илимге кызыкчумун. Негизинен физика, химия, математикага да кызыкчумун. Тилге деле, адабиятка деле. Анан ошолордун жыйынтыгында кичине казалдар түрүндө, ыр түрүндө кылып жазган. Сөзүңүзгө каралжы, бул китеп негизи канча беттен турат, канча темадан турат? Негизги басымдуулукка бурганыңыз кандай темада жазылган бул китеп? Китеп 176-170 тегерегинде беттен турат. Анан 52 ушундай темада турат. Биринчи китебим буюрса, кийинки китебимди аракет кылып атам буюрса. Мунун ичинде ошол казалдар түрүндө жана руханият, маданиятты көтөрө турган адабий, жакшы бир адеп ахлак түрүндөгү патриоттук сезимди ойгото турган, эри жерге, мекенге, ата энеге сүйүү, Аллага болгон сүйүү, пайгамбарга болгон сүйүү, мекенге болгон сүйүү, деги эле патриоттук сезимди ойгото турган темаларда жазылган. Жана биз чекесин угуп калдык. Биздин эле эмес, жалпы Азия элине алып аалым устатыбыз, раматылык Чубак ажыбыз жөнүндө дагы жазган экенсиз. Ушул Чубак ажыга жазган бир саптардан, андан сырткары дагы бир кызыктуу бир саптардан бир 2-3 темасын биз менен бөлүшүп бериңизчи, сураначы. Макуланда. Чубак ажы деп калдыңыз. Ажыкебиз дүйнө салды. Былтыркы 2020 жылы пандемияда бир топ алымдарыбыз пандемия учурунда оорудан улам кетишти, дүйнө салып. Ошондон улам Чубак ажыкебизге болгон
бир саптардан окуп берейин. Бир жазып калдым эле. Ажыке дүйнө салды деп түрдүү кабар каптады. Ажал жетип ажекем түбөлүк жакка аттанды. Чындыгында баарыбыз чымындай болгон жаныбыз, жаратканга таандык жанага гана кайтабыз. Аттың бул дүйнө ушундай, айланган тоонун кушундай, аз гана өмүр бар чакта аздектеп калсак уттурбай, закымдап учкан куш болдук, ушундай күндө муш болдук, замандын залкар аалымы үзүлгөн күнгө туш болдук. Пайгамбардан мураскер жол улаган аалымдар, пайда зыян үйрөтөр кол кураган аалымдар. Аттың чубак ажекем, асыл инсан элеңиз, ат салдырбас эч кимге алтын жаак элеңиз. Кайран чубак ажекем, каймак тилдүү элеңиз, калың журттун ичинен кадыр бартуу элеңиз. İçim kuyup örttönüp ыйлап жатам ажекем, иштен сызып дагы эле сыздап жатам ажекем. Дин үйрөтүп жалпыга дил дарыткан ажекем, ден соолуктан ажырап дүйнө салган ажекем. Деңиз эле илимден дем берүүчү ажекем, насаатыңыз жүрөккө бек сакталат ажекем. Амал китеп оң колдон алып барың ажекем, пайгамбарга жолугуп салам айтың ажекем. Жаннат болсун багыңыз, жаркырасын тажыңыз. Жалпы элдин атынан дуа кылат калкыңыз. Орду толгус жоготуу, оор күндөргө салдыңыз, ооруп калып капыстан о дүйнөгө бардыңыз. Сиз үйрөткөн илимдер текке кетпейт буюрса, сизди сыйлап калың журт уят карбайт буюрса. Ошол. Иншалла бул саптарды устазыбыз кеткенден кийин канча күндөн жазып атасыз? Ошол күнү. Ошол күнү жазып атасыз. Ошол күнү. Үзүлдү деген күнү укканда, эртең менен ошол укканда эле ушунда чыккан. Дагы туугандарым деген кичинекей форматта болсо да отурабыз туугандар менен. Жакшы, ар бирин насип этсин ушинтип, ушундай чакан отуруштар, ушундай жакшы күндөрдө кездешип, жүз көрүшүп, кол алышып, насип этсин бар жогуна. Ушундай туугандар менен олтурганда ушундай бир ырды окуп берейин деп чечтим. Туугандарым деген темада. Туугандарым, жакындарым, алтындарым, туу туткан жакут бермет асылдарым, тубаса каным бирге сиздер менен, туугандарым, алтын тамырым, өмө багым. Туугандарым, ата мурас керездерим, тунук булак жылгалуу белестерим, туз шекер топурагым сиздер менен, туугандарым, Кудай берген белектерим. Туугандарым, сыйлашар жакындарым, тукуму бир өпкө жүрөк карындарым, туулган жер киндик каным сиздер менен, туугандарым, бар байлыгым, жаннат багым. Тууганым, бир боорум, каным жаным, туура жолду үйрөтүп жан тартаарым, тузакталып кай бир жерден адашканда, туңгуюктан сууруп чыгар арыстаным. Тууганым, кыйналсам шашып келет, тулпардай ашуулардан ашып келет, турмушта өйдө ылдай сыноо келсе, туугандай жардамга кимдер келмек? Туугандарым, бар байлыгым билерсиңер, түркүгүм, сүйөнөрүм силерсиңер, тагдырга кандай күн туш болбосун, туугандарым, тике турчу бир элсиңер. Туугандарым, элим журтум, калың калкым, тутунган диниң бекем ыймандарың, тура албаса мыктыларың мөдүрүлүп, туугандар бар, жардамдашар, билип алгын. Туугандарды жакшы жакка үндөшөлү, туугандарча күлүп жайнап сүйлөшөлү, түбөлүксүз ушул жалган дүйнөдө түрткү болуп алга карай гүлдөшөлү. Машалла, машалла. Буга бөтөн эл бөтөн жерде жүргөндө чындыгында биз жалпы кыргыз эли баардыгыбыз бир тууганбыз. Мына ушул сыртта мекенден сыртта жүргөндө булар чындыгында багандай жүлүнүңдү аралап кетет экен. Ушул сөздөр бекеринен жазылбаса керек. Өзүңүз дагы ушул мекенден сыртта жүрүп, туугандарды сагынып, айыл мекениңизди сагынып, туугандардын башын бириктирели, жалпы кыргыз элинин башын бириктирели деп ушундай бир эмеде жазсаңыз керек. Бул тема негизги устазыбызга белгилүү, бирок ушул тема туугандар боюнча мен токтолгум келип турат да. Туугандардын дагы эми жакшы билесиз, өзүңүз темаңызда айтып кеткендей, башка мүшкүл түшкөндө же жумуш түшкөндө ошондо билесиң да. Туугандын ким экенин дегендейчи. Негизги кандай түрткү берген ушул тууган темасы жазганда? Негизинен өзү тууганчылыгын эмне болсо дагы туугандарыма кайрылып, туугандар менен сүйлөшүп, туугандар менен чогуу бирдикте, туугандар менен деле дос жарлар менен да негизинен кандай коомдук иш-чара болбосун аракет кылам. Эми алсызбыз, пендебиз, бир аз кээде алсыздык кылып коебуз, бирок колдон келишинче ошол өзүмдүн ичимдеги сезимимди башкаларга жеткиргим келет да. Өзүмдүн кандай туугандарга болгон сый урматымды мындай кагаз түрүнө түшүрүп, ошону мындай көнөрбөс, өчпөс бир тарыхта кала турган бир изи бардай кылып, бир баш аягы, этеги бар бир нерсени түшүндүрө ала турган маанилүү бир нерсени жазганга аракет кылдым да. Анан
мындан ары буюрса дагы көп эмгектер жаратканга аракет кылам буюрса, Алла насип этип өмүр берип турса, аракетибиз күч буюрса кызматтабыз ар дайым. Негизинен биз кемчилдикпиз, инсанбыз, анча-мынча жерден кемчилик кетиришибиз мүмкүн. Бирок оңолунун жолуна алып бара турган жакшылыкты мындай ойготой турган, мындай бир ыйман жолуна сала турган адеп ахлак ырларды жазгым келет да. Ошолордун катарында бир аманат деген дагы бир темада бир жазган саптарым бар эле, ошону окуп койсомбу? Сиздин фондуңузга да тиешелүү болуп кетет да, бул ак ниет аманат фондуңуздар дагы тиешелүү болуп кетет. Аманат Аллах Таала буйрган ар бир күнү аманат, ал эмес бизди курчаган аба суу жер аманат. Кудай Таала буйрган кутман күнү аманат, күндү айды камтыган Куран нуру баракат. Жараткандын талабы биздин максат ибадат, ылай менен чоподон жаратылган адамзат, оорубастан дени сак жүргөн жакшы саламат, окуу билим илимге жүгүргөндөр азамат. Улуу заттын алдында тизелеген салтанат, уламалар артында тизилишет чоң жамаат. Пайгамбардын сүннөтүн тирилтүү бул жакшы адат, пайдубалуу үммөттүн жакшы мүнөз, кулк ахлак. Ата-эненин алдында жумшактыгың саналат, ал анткени ата-энең жараткандан аманат. Көзү барда энеге кызмат кылмак жакшы адат, бейишиңди издесең таманында ал жаннат. Өзү барда атага жакын болмак жакшы адат, бата алсаң атадан бейиш менен таң атат. Бир тууганын сыйлаган эч нерседен кем калбайт, билим илим жыйнаган эрксиз жолду тандабайт. Аял затын сыйламак эркек үчүн аманат, Аллахымдын буйругу эки дүйнө сакталат. Кичипейил жөнөкөй кызматынан башталат, жакшы атанын баласы журт ичинде баркталат. Мекен үчүн ак кызмат ар бир жанга аманат, мээнет кылсаң журт үчүн ак эмгегиң акталат. Мекен корго, эл корго ар пендеге аманат, мээрим болсо журтуңа Аллах берет күч кубат. Мыкты өлкөнүн артында мырзалары тик турат, мындай мекен артында мыктай бекем эл турат. Кулак угуп, көз көрүп, тилиң чыгып кеп урат, колу бутуң айласыз тилден алып тушалат. Ар бир мүчө адамга өз-өзүнчө аманат, акыретте сурак бар, өлүмдөн соң башталат. Керек болсо өз денең жаратканга аманат, кыяматка барганда жапатырмак суралат. Аманатка кыянат кылган тартат чоң азап, кабыр катуу кысканда кыйкырыгың таш жарат. Көздүн жашы токтолбой, көлдөп боздоп саягат, көрдө жеген азапты көргөн жандар таң калат. Жакшы болсо амалдар жаннат менен макталат, жаман болсо амалдар жаханнамга ташталат. Ошол мезгил келгенче оңолгондор акталат, тоодой болгон күнөөгө тооба кылган сакталат. Адам болуу адамга ар күн сайын аманат, адилеттик чынчылдык ар бир жанга кафарат. Жол борс кайтпай жолунан эл сыйлаган айбанат, жоопкерчилик адамга эң жогорку аманат. Машалла, Жолболду аке, бул мынча илимди, мынча билимди негизи кайсыл жактан алып жүрөсүз? Өзүңүз боюнча да бир кыскача айтып кетсеңиз, кайсыл жерде туулуп, кайсыл жылдары орто билимди, кайсыл жылдары жогорку билимди алгансыз, ушул боюнча анан кайсыл жерлерде алгансыз? Негизинен Кыргызстанда, Кыргыз СССРинде төрөлгөм, Ош шаарында. Андан кийин Кашкатерек деген айылыбыз, Жалал-Абад областынын Сузак районуна караштуу. Ошол жерде чоң атамдын жакшы небереси болуп, чоң атама келип, ошол жерде чоңоюп, чоң атамдын колунда бир аз балким ушулдар дагы түрткү болдубу. Чоң атам дагы өзү мугалим киши эле, тарыхчы, тилчи киши эле, көп нерсени айтып берчү эле мага. Ошол айылдан эле бүтүрдүм, шаарда окудум, Жалал-Абад шаарында. Москва жергесинде ошол 2000 жылдары баягы Кыргызстандын бир аз кыйналып турган кезинде, экономикалык оош кыйыш учурунда эл катары биз дагы келип калып, ошол боюнча бул жерде туруп калып, кайра кетем деген ой менен келип кармалып калдык, көпкө туруп калдык бул жерде. Орусиянын жарандыгында калып, бул жакта турмуш куруп, үй бүлөлүү болуп, бул жакта туруп калдык, ушул жакта жашап. Кыргызстанда Бишкекте жашадым, Жалал-Абадта, негизинен Ошто, деги эле Кыргызстанга болгон сүйүүм, Кыргызстанга болгон менин ушунчалык кусалыгым, сагынычым ар дайым Кыргызстанда жашасам дагы ушунчалык ошол Кыргызстандын баалуулугун даңазлап жазгым келет. Кыргызстандын кооздугун, көркөмдүгүн, ошол Кыргызстан деген темада бир сапты окуп берип койсом, уруксат берсеңиздер.
жаратылыш кооздугуна чөмүлгөн, алтын кеңге мөңгүлөргө көмүлгөн, Кыргызстаным өз мекеним байлыгым, сендей кооздук башкалардан көрбөгөм, сулуулугу көз таалатып төгүлгөн, тоо таш суулар адырыңдан көлүңдөн, касиеттүү Кыргызстаным кымбатым, сени сүйүп жашабасам бөксөрөм, ылдый болсом өйдө көздөй жөлөгөн, ыйык менен энекемдей төрөгөн, ысык суугум кагылайын мекеним, ыр жасайын сен үчүн мен көптөн. Шарактаган суулар агат өзөндөн, шайырланып толкунданам көөдөндөн, о жараткан сактай көрчү мекенди, арам ойлуу назары суук көздөрдөн. Ошо мекен болгон сүйүүңүз экен да. Мекен болгон сүйүүм өзгөчө. Мекенге болгон. Канча баланын атасыз? 2 уул, 2 кыз. Кайсыл жылдары төрөлгөнсү ошонун боюнча айтпадыңыз? 1982-жылы. 82-жыл болот экенсиз. Жогорку билимди кайсыл жерден алгансыз? Жалал Абад областынан, кайсыл университеттен? Мамлекеттик университетинен. Азыркы ЖАГУ аталышында ЖАГУ аталышында. Дагы бир кичиник болсо кыргызым деген темадагы сапты окуп берип койсом, убактыбыз дагы азыр тарыраак экен, ошого карабай кыргызым деген темадагы. Кыргызым мал төкмөл жолду көрдү, кыргызымды душмандар бөлүп көрдү, иштен чыккан абыке көбөчтөрдөн канчалаган баатырлардын көбү өлдү. Кыргызым илгертеден Кудай деген, кызыл тазыл ак караны илгеп келген, кыйшаңдап азыркыдай көксү эмес, кымыз менен эт үзбөй адал жеген. Кыргызым кичипейил адам болгон, кыйналганга жардам берип колун созгон, кыпындайда эч кимге зыян бербей, кыянаттык кылбаган момун болгон. Кыргызым илгертеден көчмөн болгон, кыдырып далай жакта жашап койгон, а көрсө каныбызда бар турбайбы, кылымдап тажрыйба топтоп койгон. Кыйла заман камтыган жылдоорунан кыргызым ат үстүндө түш жорган. Кантип эле азыркыдай эле болсун, каназдыктан бир четтен соп соолуган. Катып келген душмандардын чуу соңунан кайран кыргыз артка качпай өз жолунан кабылан манас батырларын калкын ойлоп бөтөндөрдөн жер корган. Эл баатырлар даткылар тике туруп, эл көздөгөн адилеттик жолун куруп, тарыхта мурас болуп калды эле. Эх кыргызым сен үчүн алып урушуп, кыргызыма Кытай бектери согуш ачып, кырылышып, жеңилишип, кайра качып, кызыгышпай калган эле мына эми куттуу жерге кирип келди, кайра басып. Кыргызым уктабай көзүңдү ач, кылыгы суук азгырыктан алыстап кач, бар жоктон кеч калып кала электе, шайтан менен напсинин мийизин бас. Кыргызым ыйман адеп жолун сакта, Кытайга кызың бербей бекем карма, аттиң айтып өкүнүп калбасак дейм, капырлар каптап бара жаткан чакта. Бир тыйынга алданып, азгырылып, кырчылдашып, жок болбойлу кыргыз элим, бир кыйынга кабылып кала электе, кеп кеңешип токтойлу кыргыз элим. Кылымдарды карыткан тарыхы бар, кыйлаулуктан калбаган мурасы бар, кылычтын мийизиндей кочуп турган кыргыздар жоокер элбиз, намысы бар. Кыргызым таанылды Чыңгыз менен, кыргызым таанылды Комуз менен, кыр-кырларда боз үйдө жашап келген кыргызым таанылды Кымыз менен, улууларды сыйлаган кыргызымсың, улак тартып коноктогон жылдызымсың, уул үйлөп кыз чыгарган угутумсуң, уңгусу узун түгөнбөгөн улутумсуң. Анан айын ата журтум өз мекеним, аты сонун жети сонун кыргыз жерим, алгалай бер асман тиреп өз желегим, ата бабам жашап келген өз мекеним. Туулган жер деген дагы бир темада. Учук кыйры көз жетпеген аска зоом, улуу манас мекен деген ала тоом, улар сайрап аркар кийик ойногон, ушунча да сулуу болсоң ала тоом. Көркүңдөн туулган жерим, ыйык элим, көзүмдүн кареги кыргыз жерим, көптөрүн тамшандырган көлүң сенин, көпүрөсү жашоомдон туулган жерим. Сөз таппайм, түшүндүрө албайм тунуктугун, сымбатын, туулган жердин сулуулугун, сен айтпасаң, мен айтпасам кимдир айтат? Сөзсүз барктайм туулган жердин улуулугун. Туулган жерге сүйүүм артат ар күн сайын, токтоло албай жүрөгүмдөн алан сайын, тулпар аттын добушундай толкундаймын, туулган жерим топурагым кагылайын. Ошол. Бериңизчи, эми бул китепти сурагандар үчүн кайсыл жактан таап кантип окушат? Мына эми көрүүчүлөр, жалпы мекендештерибиз бул китебиңиздин сыртына көрүп, анча баасын бербей аткан болсо, эми ички темаларын угуп алып издейт. Кайсыл жактан таап, кандай кылып окуйт? Балким соц тармактардан да окусолобу? Бишкекте Мухаммед Акимжан уулу деген өкүлүбүз бар. Буюрса ошол менен байланышып алсаңыздар болот. Ал менен бирге сиздер китептүү болуп каласыздар биринчиден, экинчиден кайрымдуулукка бир аз болсо дагы муктаждарга жардам берип, ажыр соопко илешип, акыретиңиздерге кызмат кылган болосуздар. Дагы айта кетчү нерсе, бир аз китеп окуганда балким мында сүрдөп кеткен болушу мүмкүн. Анткени
биринчи интервьюм, бул экинчи интервьюм экен. Бирок баары бир бир аз сүрдөйт экенсиң. Деги эле мен коомчулукка көп деле мындай чыккан адам эмесмин. Бирок буюрса кемчиликтерибизден аракет кылып оңдойбуз. Мындан кийинки китептерибиз дагы буюрса дагы курч жана сапаттуу чыгарганга аракет кылабыз. Кийинки эмгегибизде буюрса дагы жакшы, кийинки китебибизде жакшы эмгек кылып атам буюрса. Кийинки китебим дагы чыгып калса буюрса аны да окуйсуздар. Ал күнгө дагы жетели. Ар кимге ушундай жакшы күндөр насип кылсын. Жана жүрөгүбүздө ыйман болсун, жүздөрүбүздө нур болсун, өмүрлөрүбүзгө береке берсин Алла Таала. Эки дүйнө бактылык берсин, бар жогубузга адашкандардан болбойлу, бир тууганды, эли жерди ойлойлу. Ушундай жакшы сиздерди кызмат кылалы иншалла. Сиздер дагы эл алдында кызматты уланта бериңиздер. Ак ниет аманат фонду, ак ниет аманат коомчулук фондусу жакшы иштерди алып бара берсин. Сиздер дагы эл үчүн кызмат кылып, элдин алкышын алып, ошол муктаждардын муктаждыгын бүтүрүп берип, көптөгөн жакшы иштерге ортоктош болуп жүрө берели. Жакшылыктын үстүндө, жакшы иштердин алдында, алдыңкы саптарда чогуу жүргөнгө Аллахым насип этсин. Рахмат. Рахмат Жолболду агай, сизге чоң рахмат. Аллах разы болсун. Урматтуу мекендештер, Көмүскөдөгү көөдөн кыйкырыктарын элге жеткире албай аткан, эл менен момундай өзгөчө темадагы патриоттулук сезимдерди жана башка темаларды сиздер менен бөлүшө албай аткан мекенибизде бир нече таланттуу, ардактуу агайлар, жазуучулар, негизги эле кыргызымдын ардактуу инсандары көп. Мына ошолордун бири бүгүн Москва жергесинде эмгектенип, жөн эле өзүнүн иши менен алектенбестен, элдин сезимдерин ойготоюн, элдин башын бириктирейин, элди мына китеп менен болсо да ойго салайын деп Көөнөрбөс Мурас аттуу китебин жазган Жолболду Парманов агабыздан Аллах разы болсун. Алдыдагы ошол пландарыңызга Кудайым кыйынчылыксыз жеткирген болсун. Мына чындыгында мен да өзгөчө сезимде турам, өзгөчө кубанып турам. Момундай болгон жакшы инсандар менен бир дасторкон четинде отуруп, жада калса момундай өзгөчө китебин, Куран китебин, жада калса момундай өзгөчө саат белектерин алып алып, аябай кубанып, сүйүнүп турам. Албетте урматтуу мекендештер, жалпыңыздарга мен сунуштайм. Facebook баракчасында дагы Жолболду Парманов деп терип, ал жакта дагы электрон аркылуу ошол китебин окусаңыздар болот. Окуңуздар, көп илим алыңыздар, билим алыңыздар. Илимдүү жана билимдүү киши эч качан эч жерде жеңилбейт, эч жерде жаңылбайт. Кыргызда сөз бар. Билеги көчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат дейт. Мына бул караңыздарчы, Көмүскөдөгү Жолболду агабыздын талантын караңыздар. Өзгөчө жазуучу экен. Мен ушундай Көмүскөдөгү мыкты агайлардын, агалардын үлгү туткан мырзаларды сиздерге дайым сунуштагым келет. Дагы да сунуштаганды аракет кылабыз. Жакшылыктарда көрүшкөнчө Москвадан ассаламу алейкум.